Ырчы Анжелика жаңы темир тулпарлы болду. Ferrari'nin отургучундай. Эстрада ырчысы Анжелика жаңы Lexus үлгүсүндөгү темир тулпарлы болду. Бул тууралуу ырчы айым өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. 2 жыл мурун өмүрүмдө алгачкы ирет автосалондон жаңы уна алгам. Улуу кызымдын туулган күнүнө туш келип, айымага арнап койгом. Буйруса жамандыктардын артынан жакшылыктар келет дегенге ишендик. Аракетибизди колдогон Lexus борборуна жана Optima банкына ыраазычылык. Досторубузга жана ата-энеме, командама. Бул Lexus UX Ferrari'nin отургучтарындай спорт функциялары менен жасалыптыр. Айтор 570 LX деп UX 200 менен чыктык. Куттуктооңуздарга рахмат деп жазган ырчы айым. Маалымат булагы Super Check It KG. Кызым келип сүйүндүм. Алтынай Нарбаева менен Анжелика элдешти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынай Нарбаева менен ырчы Анжелика элдешти. Бул тууралуу ырчылар өздөрү жарыялашты. Тагыраагы кече 19 августта Анжелика Алтынай Нарбаеваныкына конокко баргандыгы тууралуу видеону Инстаграмдагы сторис бөлүмүнө жайгаштырды. Видеодо Алтынай Нарбаева Анжеликанын башына жолук салып, сырдашканын, Анжеликанын кабар алып келгенине кубанганын айтып жатканын көрүүгө болот. Эске салалы, эки ырчы ыктыярчылар өлкө башчысына жолуккан күндөн тартып таарынышып жүрүшкөн. Маалымат булагы Fabla Check It KG. Кыргызстан сулуусу 2014 сынагынын жеңүүчүсү Айкөл Аликжанованын дин жолуна түшкөнүнө көп болду. Ал өзүнүн соц тармактардагы баракчалары аркылуу катталуучулардын суроолоруна байма-бай жооп берип турат. Катталуучулардын көпчүлүгү анын дин жолуна чүйүүсүнүн себебине, жеке жашоосуна, кандай китептерди окуусуна жана башка кызыгышат. Алардын бири ырчы Кысайкал Кабылова тууралуу суроо узатып, төмөндөгүдөй жооп алды. Мусулман аялдарга динде боюнуп, денесине чапташкан кийим кийүүгө жана көпчүлүктүн алдында ырдоого болбойт. Мен бул кыз жөнүндө жакшы билбейт экенмин. Бирок баарыбыз ал үчүн дуба кылалы. Менде да бул эрежелерди сактабаган учурлар болгон. Анткени менен өз учурунда мен кемчилигимди түзөттүм. Ал эми ал дагы эле улантып жатат. Мүмкүн анын жүрөгү сулуудур. Аны бир гана Аллах билет деп айтылды маалыматта. Маалымат булагы Gezi Check It KG. 81 жаштагы карыяны аяосуз сабаган адам изделүүдө. Шектүүнүн дудук экени айтылууда. Кара Суу районунда 81 жаштагы карыяны башка көзгө койгулап, себепсиз урган адам изделүүдө. Бул тууралуу Ош облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, окуя 14 август күнү болгон. Жабырлануучу 18 август күнү милицияга арыз менен кайрылган. Ыкчам төргө тобу окуя болгон жерде жайгашкан дүкөндөн видео тасма алышып, бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. Жабырлануучунун алган жаракатынан оорундук даражасы аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде карыяны себепсиз урган Атул Кара Суу шаарынын 36 жаштагы тургуну экендиги аныкталган деп айтылат маалыматта. Тергөөнүн баштапкы маалыматына ылайык, карыяны урган шектүү дудук экендиги жана бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жүргөндүгү белгилүү болгон. Азыркы тапта карыяны урган адамдын видеосу социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Андагы тасмада эки адам бир отургучта отурганын, күтүүсүз жерден бири экинчиси чаап жегинен жана бет талаштыра тепкенине көрүүгө болот. Ушундай бул көрүнүш көчөдө дагы кайталанган. Маалымат булагы Reporter Check It KG. Чыпалак Баатыр өзүн шайлоого карата эксперт шайлады. Чыпалак Баатыр деген каймана аты менен таанылган Зарылбек Аликенов бул сапар шайлоого эксперт болуп, элден 6 партияга добуш берүүнү суранды. Анын жазган сунушун өзгөртүүсүз беребиз. Чоң сунушум элдериме шайлоо 2020 жыл. Бүт ушу көпчүлүк элдеримдин айтуусу боюнча анан өзүмдүн айтуум боюнча эксперт болуп, ушу 15 ар кандай түрлүү күчтүү партиялар бар экен. Ошолордун ичинен четинен силерге карап, тандап отуруп, ушул элдериме адашпасын тандаган жагынан деп бүт текшерип, алма картошка сорттогондой сорттоп ойлонуп атып, силерге эң тазаларынын маанайча айтканда 6 түшүнүктүү 6 партияны көп күндөн бери ойлонуп атып сунуштап кетмекчимин. Менден башка партияларды шайлабай деле койсоңор болот демекчимин. Анда эмесе көңүл бургула демекчимин. Түшүнүктүү болуп, шуларды шайлагыла демекчимин. Биринчи орунга Садыр Жапаровдун Мекенчил деген партиясы,
Толтура элдин баары эң таза партия деп айтып козгоп колдоп атышат, байкап көрүп атам. Патриоттумун дегендер болсо ушу мекенчил партияны шайлай бергиле. Чыныгы патриот Садыр Жапаров байкени бүт баарыбыз билебиз. Ошон үчүн Каркыбостон шайлай бергиле демекчимин. Экинчи орунга Атамекен Жаңы Дем Жанар Акаевдин партиясы шайлай берсеңер болот, түшүнүктүү болуп. Угу атам жаштарын алдыга коюп Өмүрбек Текебаев байке өзү депутат жагына барбайм деп сөз бериптир элдерге. Үчүнчү реформа жаңы чыккан партия, юрист жагына иштеген эже бар экен, түшүнүктүү. Реформа калп өнүгүү жагына башым түшүп кетели. Шайлай берсеңер болот демекчимин. Түшүнүктүү таза кандуулар экен, бүт баарын байкап көрдүм. Төртүнчүсү Чоң Казат партиясы, Сыймык Жапыкеевдин партиясы экен. Өздөрүн пиар жагынан катуу реклама кылышты. Аракет кылып бүт жагынан. Көрдүк баарыбыз, эми иш жүзүндө өтүп кетсе убадалары аткарат деген ишеничтемин. Бешинчи Ыйман Нуру деген жаңы партия чыгыптыр. Нуржигит деген байка ыйман жолунда иш кылабыз деп аракет кылып баштаптыр. Ыйманды бололу, өнүгүп өсөлү десек, ушу партияны тандап шайлай берели демекчимин. Алтынчы Мекен ынтымагы партиясы. Темирбек Асанбеков байке элдердин айтуусу боюнча элдер колдоп таза партия деп мага жеткизип айтып жатышат. Танбастан. Ишини ийгилик аракет кылгыла деп айтып коелу. Бул партияны негизи 3-чү орунга коеюн деген, бирок аракеттер аз болуп атыптыр. Ушу мен айткан, мен сунуштап аткан 6 партиянын түшүнүктүү болуп акчага сатылбаштан шайлай бергиле, коркпостон. Калган башка партиялар түшүнүктүү болгула, таранбагыла. Элдерим түшүнүктүү ынтымактуу бололу демекчимин. Ушу 6 партиялар түшүнүктүү болуп шайлага демекчимин. Башкасын шайлай көрбөгүлө, дейт Чыпалак Батыр. Негизи Кыргызстанда Чыпалак Батырга окшоп бийликке жана ар кайсы тармакка сын пикир айткандар көп. Албетте шайлоого жакын мындай мээлер ого бетер күч алышы толугу менен мүмкүн. Маалымат булагы Nazar News Чекит KG. Оштун тургуну баламдын оозуна зара кылып, жануу жерине чок баскан. Ош шаарынын 32 жаштагы тургуну Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлерине нааразычылыгын Факт Чекит KG маалымат порталына билдирген. Анын айтымында, Ош шаарынын ХБК Кичи районунун Касым Тыныстанов көчөсүндө жашаган 7 жаштагы ИА аттуу 1-класстын окуучусу, 17 жаштагы ИУ 1-курстун студенти оозун скоштоп, буттарын күйгүзүп, жануу жерине чок басып кыйнаган. Жабырлануучунун апасынын айтымында, оозуна зарар кылып жут деп кыйнаган. Мындан сырткары бөтөлкөнүн ичине муздак суу куюп, башына, буттарына уруп кыйнаган. Кулактарына курт кумурскаларды салып ойногон. Оозуна бөтөлкөнүн капкагын салып, кир сууларды, кум таштарды жуттуруп кыйнап жүргөн. Милицияга арыз жазганынан кийин экспертиза дайындалды. Жыйынтыгында анча оор эмес жарат, бирок эч жери күйгөн эмес деген чечим чыгарды. Милиция ачылган кылмыш ишин кыскартып жаап коюшту. Укук коргоочулар укук коргобой эле кордоп жатат деп кошумчалады жабырлануучунун апасы. Маалымат булагы Факт Чекит KG. Эпидемиологиялык кырдаал турукташкан өлкөлөрдүн тизмеси түзүлдү. Кыргыз Республикасынын чет элдик жарандардын кирүүсүнө уруксат берүү үчүн коронавирус инфекциясынын жайылышынан төмөндөшү жана эпидемиологиялык абалдын турукташы байкалган мамлекеттердин тизмеси. Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казакстан, Түркмөнстан, Бельгия, Австрия, Улуу Британия, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Түркия, Швейцария, Швеция, Катар, Бириккен Араб Эмираты, Малайзия, Түштүк Корея, Пакистан, Словения, Кувейт, Япония. Эске салсак, бул боюнча 2020-жылы 20 августта Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 621 буйругу чыккан. Документке ылайык чет элдик жарандардын Кыргызстанга кирүүсүнө уруксат берүү үчүн коронавирус инфекциясы төмөндөгөн эпидемиологиялык абал турукташкан мамлекеттердин тизмесин тактоо боюнча тапшырма берилген. Министрликтин 621 буйругун ишке ашыруу максатында мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун жетекчилиги COVID-19 илдетин Кыргызстанга киргизбөө жана оорунун жайылышын алдын алуу боюнча күчүндө турган алгоритмдердин аткарылышын камсыздамакчы.
Министрликтин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан берилген маалыматка ылайык эпидемиологиялык абал турукташкан мамлекеттердин тизмесин жаңыртып турмакчы. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору эпидемиологиялык абал курч бойдон сакталган жана турукташкан мамлекеттер жөнүндө, ошондой эле коронавирус инфекциясын Кыргызстанга киргизбөө, жайылышын алдын алуу жаатында күчүндө турган алгоритмдердин аткарылышы тууралуу калкка маалымат жеткирмекчи. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG.